какая ситуация у нас в Кыргызстане? Можно ли сказать, что Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ток-шоу кыйын өз ишин улантат. Берүүнү мен Кайыргүл Урумканова алып барам. Говоритеу маалымат агенттиги бир нече жылдан бери ушул кыйын долбоорун иштетип келе жатат. Бул долбоордун алкагында биз ушул элеттин үнүн жеткирүүгө бир чоң ушундай платформа түзгөнбүз. Эң негизгиси биздин элеттеги болгон маселелерди көтөрүү. Бирок көтөргөндө да биздин айымдар көтөрсүн деп айтып атабыз. Анткени элетти көтөргөн айымдар. Айымдар ушул көп өзүнүн салымын кошуп келе жатат. Өлкөнү өнүктүргөнгө, ошондуктан аларга ушул айымдарга жардам берели деп чечкенбиз. Ошондуктан ушундай биз долбоор ачканбыз. Анан бул 15-чи тренинг болуп атат. 15-чи тренингден кийин ушул 15-чи тренингге Таластын облустарынан жана Чүй облустан, райондордон жана ушу Бишкектен бизге кыйын айымдар келип жатат. Аларга биз ушул коммуникация тууралуу сессияларыбызды бергенбиз, ушул медиа менен кандай баарлашуу керектигин айтып берип жатабыз. Анан ушул жерде практика катары биз ток-шоуга чакырып жатабыз. Анан ушул ток-шоуда жөн отурбастан биз сонун темаларды козгоп жатабыз. Бүгүн да бир аябай жакшы тема, бул соц тармактардын бизге болгон таасири. Анан биздин жашообузга болгон таасири деп айтып атабыз. Анан ошондой эле соц тармак менен биз баарыбыз жашап калдык да. Эртең менен турсак эле ушу телефонду кармай калабыз. Ошондон баштап анан кечинде жатарда деле ушу телефон менен кучактап жатабыз да. Кандай таасир болуп атат? Анан ошондой эле чечүүчү курал катары соц тармакты пайдаланса болобу? Бул тууралуу да биз бүгүн кеп кылмакчыбыз. Биз менен конокто Медина Асанбек кызы, психолог, нумеролог, Чүйдөн келип жатат, ушул Токмок шаарынан, жана Айымжан Иманалиева, жергиликтүү кеңештин депутаты, ушул Чүйдөн Москва районунан келип жатат, жана Гулира Кенжекараева, Нарын облусундагы дестинациянын өкүлү. Бул айым бизде мурун ушул катышуучу болуп Нарындан бери келип кеткен. Азыр мына соо модератор кылып мен ушул бүгүн чакырып атам, бизге жардам берип, ушундай ролду өзүңүзгө кичине деген карап көрбөйсүзбү деп атам. Анткени ушунча сонун биздин кыргыздын айымдары бар, көрсөткүбүз келет да элгечи. Рахмат. Темабызга кайтсак, соц тармактардын бизге болгон таасири. Ушул жерде ким баштайт? Негизи соц тармактар силер үчүн эмне? Биз блогер деп силерди айта албайбыз да, мындай психолог деп эле сиз өзүңүздүн ишиңизди, бирок блогерлик болуп бир блогторду алып барасызбы? Ооба, блогторду алып барам. Негизи соц тармак адамга абдан таасири чоң болуп жатат азыркы биздин учурда. Анткени бизде ошо соц тармак аркылуу, эксперттер аркылуу биздин көпчүлүк адамдарыбыз жана жаштарыбыз үйрөнүп кандай маалымат менен бөлүшүп жатышат. Жана соц тармак аркылуу абдан жакшы жаңы керектүү жаңы технологияларды дагы, жана соц тармак аркылуу кандай десем, психологиялык жаатында дагы абдан керектүү маанилүү кеңештери бар да адамдардыкы. Анан эксперттер ар кандай жаатта маалымат бергенге байланыштуу биздин азыркы жаштарыбыз жана элдерибиз карап көрүп үйрөнүшөт да. Анан кээ бир жаштар алар кандай десем, өзүнө ыңгайлаштырып туруп бир маалыматтарды карайт, өздөрүнүн кызыкчылыгына жараша. Ошого байланыштуу мүмкүн кээ бир күчтүү эксперттердин кандайдыр бир болгон кандай десем, өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшкөндө өсөм, өнүгөм деген жаштар ошол тажрыйбаларын кабыл алып, илимин акырындык менен сиңирип, жана мындай бир өзүнүн жашоосунда колдонуп келишет да. Андай дагы сиз жакшы жагынан айтып атасыз да? Ооба. Соц тармактын бизге болгон жакшы таасири болуп атат. Сиз кандай кабыл аласыз соц тармак? Же сиз колдонбойсузбу? негизи эле бул азыркы кезде соц тармак биз менен айрылгыс биз менен ушул бир маалымат алуу платформасы. Бири биз ушул телефонду мен өзүм негизинде айтып кетсем, телефон менен турам, телефон менен уктайм. Чын элечи. Анан кийин ушул жерде карап көрсөк,
оң таасири бар, анан терс таасирлери бар да. Соц тармактынчы мен да өзүмдүн личный блогумду, брендим жок мендечи. Негедир ушул өзүмдү алып чыга албай койдум. Бирок өзүм жумушума, ишмерлигиме байланыштуу соц тармак алып барам. Бирок алып барган кезде ал жерде текстовый вариант маалымат таргатам да. И ошол жерден мен байкасам, биздики мындай узконаправленный болуп атпайбы меникичи, миграция жаатындагы маселелерди чагылдырганда мен байкап атам керек экен элге. Маалыматка жетишсиз экен. Ошол жерден мен көп байкоолордун негизинде элдер ошол жерде комментарий жасаат, ошол жерде кайта өздөрүнө жооп беришет, бизден кандай бир сунуштарды сурашат, кандай кылсак болот, мындай кылсак болобу. Биз өзүбүздүн деңгээлибизге, өзүбүздүн компетенция жеткенге, профессионализм жеткенче ошончолук биз жардам беребиз. Эми жалпысынан карасак, оң жактары, эң жакшы жактары бул биз айылкы жерде тургандан кийин, региондордо тургандан кийин, мисалы алсак, сатууга мүмкүнчүлүк кеңейди. Балдар онлайн окуш алат, азырчы онлайн запись кылып, биз деле ошол практикация кылып атпайбы, онлайн окууларды алып атабыз, онлайн жолугушуулар болуп атат. Анан кийин жакшы жактары бар да, анан терс жактары болсо, бул болсо мындай айткандай текшерилбеген терс маалыматтар, провокационный маалыматтар жайылат да. Анан кийин негедир мен бүгүн эле бир кыз менен сүйлөштүм да. Кетип баратып эле бияка келатып бир кыз менен сүйлөшүп калдым. Мен кичине талкуулап сенден сурап көрөйүнчү. Сага болгон таасири кандай депчи. Вот сен мага экөөбүз бейтааныш адамбыз. Бир 30 жаштан ашып калган кыз экен. Ал айтат, өзүн мисал кылыпчы. Мен биринчи сурадым, сага кандай таасир? Мага керек дейт соц тармак. Мен соц тармакты дайыма окуйм дейт. Ушул Инстаграмды, анан ТикТокту дейт. ТикТокко бөгөт коюлган, мамлекет нуга карабастан жаштар колдонуп атат. Анан кийин кайсы маалыматты издейсиң дедим да. Сен негизи эле саясатты карайсыңбы, же саякатты карайсыңбы, же болбосо товар алуу, же болбосо бир кандай окууң келеби десем, эми чын айтканда көбүнчөсү контент мындай развлекательный контентти карайм дейт. Анан саясатка караганда мага керектүү эле саясаттын темаларын карайм дейт. Эми жакынкы арага чейин миграция темасына мен аябай катуу карап, эмне себептен миграция темасын карадың десем, ал айтат, мен байкем Россияда жүргөндөн кийин, ошол жерде кыйынчылыктар болгондон кийин, мыйзамдар татаалдашкандан кийин ата энем болбой байкемди чакырып алды дейт. Ага чейин карап аткам дейт. Андан кийин жакшы жашоону карайм дейт да. Ушул башкалар ушундай жакшы жашап атат, эмне үчүн мен да кыялданып, мен да ушинтип жашагым келет депчи. Азыр мен бирок жашым өйдөлөп, уже жашка толуп аткандан кийин, бирок мен уже кичине айырмалана баштадым дейт да. Жок, мен уже ишенбей калдым дейт аларгачы. Ишенбей калдым дейт да. Мурунчу десем, жашыраак кезде ишенчүмүн дейт. Ошо ишеним ошого күчтүү болчу дейт да. Мен соц тармактарда чыккан маалыматта жакшы жашоого ушинтип умтулса болот, бат эле акча тапса болот депчи. Анан кийин бир азыр кичине мындай коомчулукта жаралып кеткен жанагы блогер менен торговый эменин представителдин конфликти болбодубу, чыр-чатагычы. Ошону дагы айтып кетти да өзүчү. Мен аны сураган эмес болчумун. Ошол дагы соц тармакта аябай катуу жайылып дейт. Бирок мен аягына чейин, түп тамырына чейин аны мен иликтеп чыккан эмесмин, изилдеген эмесмин дейт. Бирок мага клиенттер келип эле айтып атты дейт. Сен билесиңби, ушундай болуп атыптыр. Элдин баары ушинтип атат, бойкот коюш керек депчи. Сен оюң кандай болсо, мен дагы ошого макул болдум дейт. Эмне себептен дедим, сен изилдебесең ким туура эмес, анын деген укук коргоо органдары уже иликтеп чыгып, мындай өзүнчө вердикт бериш керек десем, жок, бул айтып атат, ошо массага жайылып кеткен, элге мындай таасири тийгизген все-таки соц тармак экен да. Мен ушу байкап атам да, ошол жерде көрсө болот, бул жерде бул эң чоң курал. Өзүнчө соц тармактын эң чоң куралы бул кандай маалыматты таргатуу. Соц тармактын деген ошол бизге болгон таасири деген чоң болуп атпайбы? Ошол эле кезде соц тармак бизди өзгөртүп атабы? Аябай жакшы суроо бердиңиз. Негизи соц тармак бул чагылгандай бат тараган медиа деп түшүнөм да. Менин байкашымча акыркы убактарда мисалы биздин чоңдор деле, политиктер деле соц тармак аркылуу элдин маанайын байкаган дагы бир платформа болуп калды да.
эгерде бир туура эмес нерсе башталып кетсе, элдер соц тармакка жазып чыкса, ошо маанайга карата чечимдерди кабыл алып коюп атышат да. Демек, бүгүнкү күндө соц тармактардын таасири аябай чоң. Мисалы, көп эле бизде учурлар көп болот. Мисалы, өзгөчө Кыргызстанда Facebook баракчасында менин байкашымча, чем TikTok менен Instagramга караганда элиталар, биринчи биздин элиталар Facebook'та отурушат экен да. Мен да мына анализ кылып көрдүм да. Ошон үчүн мен көбүнчө Facebook'ка отурам. Анткени мен өзүм жумушум туризм болгон үчүн көйгөйлөрүмдү ошол жакка көбүрөөк алып чыгам да. Instagram көбүнчө баягы рекламный площадка экен, TikTok'то болсо жаштар экен, анан баягы платформа бизге ылайыктуу эле бул Facebook болуп калат экен да. Анан акыркы убактарда ошо сиз берген сурооңузга жооп бере турган болсом, ооба, таасири аябай, жана айтып кеттим го, таасири аябай чоң. Бүгүнкү күндө телевизорлорго караганда, ооба, телевизор деле өзүнүн бир эмесин аткарып жатат албетте. Мисалы, айыл жергесинде бүгүнкү күндө телевизорго ишенгенде эле бир калың катмар эл бар. Телевизорду көрүп, ошондой өнүк атыптырбыз дегенде эле калың катмар адамдар бар да. Бирок орто көбүнчө катмарлар ошо соц тармакта, ошо Facebook'тан байкалып атышат. Демек, Facebook бул бүгүнкү күндө башка өлкөнү билбейм, Кыргызстанда мындай чече турган, бир көйгөйлөрдү айта турган бир чоң платформа деп эсептейм. Ооба. Бирок ошо Орто Азиянын өлкөлөрүнүн арасында бизде Facebook аябай жакшы окулат экен, Facebook, Instagram. Эмнеге дегенде бизде адамдар саясаттырышканда, анткени саясатка көп берилип кеткен. Саясат ушу Facebook'та жүрөт. Анткени бири-бири менен ошол жактан эле тытышып эле, бири-бири менен эле көп жазышып эле, анан карап турсаңар, көп чырлар онлайн түрүнө өтүп кеткен. Силер айтып атпайсызбы, азыр онлайн түрүндө биз окуйбуз, онлайн түрүндө көп кезигишебиз, көп маселелер чечебиз депчи. Ошол эле кезде конфликттин көбүнчөсү онлайн түрүнө өтүп кеткен. Анан жүз көрүшкөндө, анан эчтеке болбогондой эле, анан кандайсың тибу деп калышат да, кээ бирлерчи мындай ушуп Facebook'тан отуруп алып урушуп алышып анан деген. Может, уже бугу чыгып бүттү да. Жолукканда анан башкача. Анан вот ушуга келейин деп атат, бугу чыгып кетти деп атпайбызбы? Соц тармак бул биздин бугубузду чыгарчу курал болуп калдыбы? Же соц тармак бул жөн эле биз үчүн эле мындай бир платформабы? Менимче, суроо мага бердиңиз окшойт. Мен мындай ойлоп атам да. Айымдар тура айтып кетти. Турганда да жатканда да соц тармакка биринчи киребиз да. Кээде ошол соц тармаксыз уйкубуз да өтпөйт, эртең менен соц тармаксыз жашообуз да ошо менен башталып атат да. Бүгүнкү күндө менин оюмча соц тармак мындай, мен ойлойм да, келечекте бул бир чети мындай туура эмес дагы эмелер көп да. Мисалы, мен өзүмдүн айтып берейин, бир жолу эртең менен туруп көзүмдү ачып эле бир соц тармактын туура эмес жаңылыкты алып калдым. Анан коммент жазышып, ошо менен бир күнүм өттү да. Анан кечинде өзүмө суроо бердим да, эми мен ушул нерседен пайда таптымбы депчи. Чын эле ушундай убактымды өткөрдүм да, алтындай убактымды болбогон бирок болбогон деп айта албайм. Демек ошол тема мени кызыктырды, бирок айтайын дегеним, кээде соц тармак адамдардын мындай жакшы бир убактысын, жакшы бир каалоосун, жакшы башкача жашай турган убактысын ошо алып коюп атат деп ойлойм да. Ошон үчүн соц тармак бүгүнкү күндө айтат элем да, соц тармакка киргенде өзүңө гана керектүү темаларга жазышып, бөлүшүп, анан чыгып кеткенибиз туура го деп ойлойм да. Анан букту чыгарганда жана мендей болуп, мына эртең менен бир теманы алдым дагы, кечке чейин согушуп, анан кечинде өзүмө суроо бердим да, ушуну мен туура кылдымбы же туура? Албетте туура эмес кылдым. Себеп дегенде ошол Facebook'та бирөө менен бугумду чыгаргандан көрөп, көп жумуш жасап коймокмун да, мисалы. Ошондой эле адамдар ойлонот болуш керек мендей болупчу. Ушуну туура кылдымбы, убактымды жөн эле кетирип алган жокмунбу деген дагы бир катмар бар болуш керек. Ошол эле кезде биз соц тармактарды мындай эгерде масштабтуу түрдө бизде Кыргызстанда карай турган болсок, мындай көрсөк болот да дагы. Сизден да азыр сурайм, ушундай деп ойлойсузбу же жокпу деп.
биздин элибиз аябай митингтерге чыкканды жакшы көрчү, митингге чыгып, анан өзүнүн деген болгон нааразыларын айтып, же болбосо бөлөгүнү колдоп, ушундай деген биз өзүбүздүн немебиз бар болчу да, оюн деп койчу да. Көп политологдор ушинтип айтып койчу да, Борбор Азиянын бир оюнчугу депчи, митингге чыгып ушул жактан анан өзүнүн чечимдерин кабыл алдырып алышат депчи биздин эл. Анан митингтерге азыр көп учур болду, канча бир 3-4 жыл болду, тыюу салынган. Анан көп адамдар бугун чыгара албай калды. Өзгөчө ушу саясат жагынан. Анан көп адамдар ушу Facebook'тан бугун чыгарып атат да. Анан Facebook'тан бугун чыгарып баштады дегенде эле бул жакта да чектөөлөр киргизе башталды да. Демек бул платформа деле мындай барабар балким биздин эл үчүн да мындай керексиз платформа болуп калышы мүмкүнбү? Негизи эле антип андай ойду билбейм, бир терс таасирге таянып кереги жок дегенди айтканга болбойт. Биз өнүгүүгө барышыбыз керек, социалдык тармак бизге керек, маалымат биз алышыбыз керек, маалыматты биз башка эл менен жарыя кылып бөлүшүбүз керек. Негизи эле жана сиз айтып атпайсызбы, бугун чыгарып, анан кийин бир терс болгон провокационный вопрос жазып депчи. Мен да ушул суроо менен көп ойлоном, анткени биздин да баракчаларга ошондой жазылып калат да. Анан кийин мен ошондой суроо болгондо, ошондой эмелер болгондо просто тиги удалять этип салам. Мен самый легкий, эң жеңил жагын эле издеп атам да. Анан кийин ал соц тармактын ар жагында кайсыл адам отурат, кайсыл максат менен жазып атат, бул мени каралагангабы, же башка бирөөнү карагысы келеби, же жөн эле отуруп эле жана биз айтып коебуз го, диванный эксперт депчи, ойлонбой туруп элечи жазып атабы депчи. Бирок мен байкадым бир жагынанчы, ойлонбой туруп жазгандар көп экен. Соц тармакка чыгып алып эле тигини муну айтып алып эле, кечирип коюңуздарчы, экинчи кайталанбайт деп эле чыгып калып атат го. Анан кийин мен ошолорго анализ берем да, булар кимдер? Бирөөсү алар фейктер да, бирөөсү болсо уй кайтарган бир жаш жигит, бирөөсү болсо үйдө отурган бир домохозяйка, бирөөлөрүнүн блогерлер, алар болсо тамашага салыппы, же ошол эмнеге алып келе тургандарына чейин алып барбай, эми биз жаңы эле бул бизде өнүгүп атат да. Биз мындан үйрөнүшүбүз керек. Бара-бара все-таки мен ойлойм да, цифровая гигиенага келебиз. Баарыбыз тең келебиз. Ошону биз өзүбүздөн чайналып өтмөйүнчө биз башыбыз менен аны, аң сезүүбүз менен аны принимать этпейбиз да, өзүбүз кабыл алышыбыз керек да. Жок, бул цифровая гигиена болгондо эми ону жазсам болот, муну жазсам болбойт. Бул кайсыл адам, эмне үчүн мен ушул жака ушинтип жазып атам депчи. Анткени көп нерселер жанагы сабатсыздан чыгып калып атат. Түшүнбөйт. Анан кийин жанагы бир жагынан айтсаң, жана туура эмес сөздөрдү эне деген элементарный кыргыздын сөздөрүн туура эмес жазганда аябай эле жаман болуп кетем да. Ошо эне деген сөздү эми туура эле жазып койбойсуңарбы депчи, же бар ооба дегенде оа деп жазып эметкендерди, ошондойлорго мен өзүм тиги бир кызыктай болуп кетем да. Ошону жазгандачы эми бизде жакшынакай сөздөрүбүз бар, ошону жакшылап жазгың келбей, анда жазбай эле койчу, вообще жазбай эле кой. Если сен ошол жактан жакшы билбесең ошол маалыматты, ошол жерге комментарий бергенге сен өзүң профессионалдык бир негиздер жок болсо, кереги деле жок, жазбаш керек. Анан кийин мен өзүм ойлойм да, вообще бөгөт койгонго болбойт. Буга биз үйрөнүшүбүз керек, буга биз өзүбүз келишибиз керек. Анан кийин өзүнүн бир эрежесин бара-бара биз алып чыгабыз. Бирок ошо кечирим сурап койгону болуп атпайбы? Баарын айтып алып, бугун чыгарып алып айтып алат, бирок анан отуруп алып кечирим сураганда болот. Ошол болот. Бул жерде ошол чектөөгө алып келип атат да. Анткени чын эле көп нерселер кетип атат. Болбогон бир комментарийлер кетип атат, ал да таасиринетип атат да. Анын соц тармактын таасири да чоң болуп атпайбы? Анткени соц тармакта жазып койсоң, ошо үйдө жака батыраак жетет. ЖМКларга караганда алар ЖМКлар мындай жалпыга маалымда каражаттары, алар бир маалыматты чыгарарда алар бир нече булактарга чалып чыгат. Алар чалып, тактап, анан деген таза жазып, жанакындай
катасыз жазып, анан сүрөтүн издеп, видеосу болсо видеосун барып тартып келгиче бир күн өтөт да. Социалдык тармактарда бүт автоматически кетет. бир сааттын ичинде эгерде мындай чоң мындай олуттуу маселе болсо чечип койсо болот да. Ошол жерге мен кошумчалап кетсем болобу? Эми мына биз карашыбыз керек соц тармактарды, булактар, маалымат булак каяктан келип атат? Силер жанагы массалык маалымат, уже силер айтып өткөндөй, алар бир күн, 2 күн иштеп, ошол материалды топтоп, тартып, жазып, силер уже булактан, 3 булактан алып туруп тактап берген маалымат. Эми жана блогерлер, анан кийин блогер болуп жаңы башталып аткан, анан кийин мен блогермин дегендердин маалыматы дагы болуп атпайбы? Анан силер дагы жана белгилеп кеттиңиз, бул жерде жанагы көйгөйлөр болсо, бул вообще башка направление деп ойлойм да. Көйгөйлөрдү айтыш керек. Негизи эле кандай көйгөйлөр болуп атат, эмне үчүн жергиликтүү жердеги жанагы айыл өкмөттөр, бийликтер эмне үчүн аткарбайт? Булар алардын түстөн түз функциясына керек. Айыл жердеги кандайдыр бир болгон көйгөйлөрдү, ошол жердеги чече турган суу маселеси болобу, жол маселеси болобу, мен ойлойм, элдер аны ачык айкын айтып чыгыш керек. Бул эч кандай провокацияга да кирбеш керек, и бир кандайдыр бир конфликтный ситуация алып келет деп да ойлобош керек да. Ну, бирок бул жерде еще мындай момент бар да, жана маалыматты кантип таргатасың? Же сен сурамды таргатасыңбы, же болбосо бир кандай бир провокациясы менен таргатасыңбы? Бирок соц тармакта бул фильтрленбейт да. Кандай болсо ошондой чагылгандай тарайт. Ошонусу менен соц тармак го деп ойлойм да. Ошол жердечи сиз айтып атпайсызбы, көп көйгөйлөрдү ушул бийлик тарабы чечип атат, чечиш керек депчи. Анан ошонун аркасынан да деген биздин ушу аткаминерлер мындай 1-2 жолу чыгып коюп, анан аябай жакшы резонанс болгондон кийин ишин аткарбай эле пиар менен эле алек болуп калгандарды көрүп атабыз да. Анан иш билбейм эмне ишин аткарат, бирок соц тармактарды да карасаң чын эле өлө иштеп атат да. Натыйжасы барбы? Аны да текшерген киши жок болуп атпайбы? Бул үстүртөн эле дегендей көрүнүп калган атпайбы? Мен ушул жөнүндө бир айтып бергим келет да. Мен байкашымча акыркы убакта көп эле политиктер блогер болуп кетти окшойт да. Кичинекей жумуш жасаса эле сразу өздөрүнүн баракчаларына чыгарат. Бир четинен бул туура деп эсептейм, макул. Бирок ошол эле кезде булар өзүнүн мыйзам, өзүнүн жана ыйгарымдуу укугун так аткарбай эле мындай ради хайп үчүн деле чыгарып алган политиктер көп байкап атам да. Анан бул бир эле кезде ал эл өкүлү болуп атат да. Эл өкүлү болгондо ал элге жаккан жумуштар жасап, результат бергендин ордуна алар көбүнчө хайп менен мындай отуруп аткандай сезилет да. Эми алардын атын айта албайм албетте, бирок эл байкайт болуш керек, сезип атат болуш керек да. Ошондой учурларда баракчасына кирип карасаңыз, аябай көп жаман комменттерди алышат да. Анан өчүрүп жетишпейт. Бирок ошол эле кезде болбой эле чыга берет. Бирок бир мисалы Оштун мэри да, ага блогер болгон жарашат экен эми. Аныкы жакшы учуп кетти да. Аны элдин баары колдоп, жакшы жагы менен таанылды. Кээ бир политиктерге жарашпай калып атат да. Слишком көбүрөөк мактанып алып, элден тепки жап калган учурлар болуп атат да. Эми жалпысынан айтканда, соц тармак бул ошол соц тармак менин оюмча жакшы жагы дагы көп, жаман жагы да андан көп. Бирок байкашымча акыркы убакта көп адамдар соц тармактардан отуруп, убактысын текке кетирип, китеп окуганын ордуна деградацияга кетип атат деп ойлойм да. Соц тармак менен жашабаш керек, себептен соц тармак бул өзүнчө бир жашоо. Бирок реалдуулукту биз канчалык көрүп атабыз соц тармактан? Реалдуу нерсени көрүп атабызбы чын эле? Жалган маалыматтар көп болот. Да. Ошол жагынан текшерилбеген маалыматтар кетип атат. Ошон үчүн менин айтарым, бул соц тармактын жаман жагы көбүрөөк го деп ойлойм да. Себеп дегенде адамдар ошол өзүмөн улам билем да. Адамдар ооба керектүү учурда кириш керек, албетте. Мен айтпайм соц тармакка такыр кирбегиле деп. Киргиле, бирок керектүү гана учурда. Бирок көбүрөөк учурга өзүңөрдүн жан дүйнөңөргө, анан өзүңөрдүн жумушуңарга көбүрөөк результат алып келе турган жакка болуш керек го деп ойлойм да. Болбосо соц тармак менен өмүрүбүз өтүп кетет го. Сиз айтып кетсеңизби? Ошо сиз абдан жана жакшы көйгөй жөнүндө айтып кеттиңиз. Чынында эле 1-2 бир
жакшы туура ишти көрсөтүп туруп, анан мындай кандай десем, жана негативдүү маалымат аркылуу өздөрүнүн каналдарын абдан жакшы деңгээлге жеткиргенден кийин кээ бир жерден өзүлөрүнүн кызыкчылыгын биринчи ордуна коюп туруп, туура эмес маалыматты, текшерилбеген маалыматтарды блогерлер абдан ушундай кандай десем туура чыгарып коюп атышат. Өзүм деле байкап атам, биздин өзүбүздүн региондо. ради хайп, ради очко Анан алыш аны үчүн. эми билген адамдар биз билебиз. Бирок баары бир элге тарап атпайбы? Бул да бир чоң көйгөй деп ойлойм. Жана ушул көйгөй менен кантип күрөшсө болот? Мүмкүн бир керектүү ушуга ыңгайлаштырылган мүмкүн мыйзамдар дагы болсо. Мыйзамдар азыр болуп атат, толтура Болуп мыйзам. атат азыр. Былтырда деген ушул мыйзам кабыл алынган, интернетте чыккан жалган маалымат ушул боюнча айыппул салынат да. Анан акыркы суроо болсун, ушул коммуникациянын каналы болуп калып атпайбы? Көп биздин мурун мындай жүздөшүп, анан деген кездешип көп нерсени чечишибиз. Ошол эле кезде биз маалымат аларда да биз барып интервью алып, анан деген ошондой таза эфир берчүбүз да. Азыр өйдө жактан баштап ылдый жакка чейин ушул атка минерлер соц тармакты коммуникация каналы катары кабыл алып атат да. Алар беришет, анан бер жактан журналисттер алып туруп, анан кайра ошо элге булардын үнү деп берет да. Бул жерде мындай жеңил, желпи түзүлгөн маалымат болуп калып атат да. Маалыматтын да деген эмеси баркыда кетип аткандай сезилип атат да. Анан ошол маалымат көбүнчөсү сиңирбей калат да. Анан маалымат көптүгүнөн улам, маалымат деген мындай эме учуп эле кетип атат да, мынтип көрөсүң, анан кетет, кайра көрөсүң, кетет. Ушинтип эле биз маалыматтын баркында кетирип аткандай биз көрүп атабыз да. Туура негизи эле белгилеп койдуңар. Мен силер менен толук кандуу силер менен кошулам. Негизи эле маалымат сиңбей калды. Силер айтып кеткендей, жергиликтүү жерде иштеп аткан жумушту жөн эле жазуу түрүндө берип коет, ал болсо жазуу түрүндө печать кылып коет, ал элге жукпай калды. Негизи эле иштеп аткан ишин камерага эле сүйлөп айтып бериш керек, кылып аткан ишин уялбай элдерге көрсөтүш керек. Бизге бүт айыл өкмөттөрдө, бүт жерде соц тармак бар, Инстаграмда бар, Фейсбукта бар. Эми ал жерде карасак эмне кылып атат? Көбүнчөсү жана муниципальный предприятие деп коебузбу? Мусор боюнча, таштанды боюнча, суу жарылып калган боюнча жумуш аракеттерин баарын тең көрсөтүп атат. Ооба, ал керек. Бирок элге чын эле базовый эле тиги эме покрывать эткенде потребность керек экен да. Негизи эле суу маселеси, жер маселеси, жол маселеси, анан кийин свет маселеси болду. Ошонун баарын тең убагында кылып койсоң, элдин деле мындай кандайдыр бир өкмөткө болгон мындай терс таасир же кандайдыр бир жаман нааразычылыктар болбойт экен да. Ошол көп маалымат элдерге жетпейт. Чын элечи. Ошол соц тармак деп айтып атпайсызбы? Ошону негизи эле буга деле бир жагынан өзүнчө специалист керек экен. Соц тармакты жөн эле алып барган бул оңой эмес. Бул деле бир өзүнчө бир профессия экен. Азыркы кездечи тартканды билиш керек, сүйлөгөндү билиш керек, эмне жазарды билиш керек, анан кийин айтып коет го, контент план керек. Если конкретно сен айыл өкмөттө иштесең, же бир жерде иштесең, сен туура так маалыматты таргатканга. Азыркы кезде бизде сиңбеген эле маалымат таралып атат элдин арасындачы. Рахмат. Ким жыйынтыктагысы келет? Сөз беребиз, анан эфирде да жыйынтыктайлы. Эми мне кажется, эми мен байкоомдо ойлоп атам, коом өзү өзгөрүлүп атат Бошкекте. Мисалы, азыр коом мындай узун тексттерди окугусу келбейт. Мындай узун темаларды окугусу келбейт. Байкайсыңарбы? Соц тармакта ошол узун жазгандарды мындай аягына чейин окубай туруп эле коммент жаза беришет да. Анан мен өзүм да байкайм соц тармакта. Мисалы, мен бир жанагы туризмге керектүү антиквар эмелерди чыгарганда бир суроону кайталап жаза беришет да. Демек, ал теманы окубайт, комменттерди окубай суроо бергендер көп болот. Мен байкашымча соц тармакта мындай мен ойлоп атам да, мындай аудитория өзгөрүлдү окшойт да, мындай до конца укпайт, до конца окушпайт эле жаза беришет да.
ошон үчүн жана сиз айтып атпайсызбы, мисалы мурда журналисттер аябай бүт майына чыгарып жазып берчүлөгө, аны биз аябай ишенип кабыл алчубуз да. Анан соц тармакка келгенде биз билебиз 100% туура маалымат болбосо дагы жакыныраак экенин билебиз да. Мисалы, эгерде ошол эле Кактус, Говорит ТВ, официальный медиа тараптар маалымат берсе, аны 100% туура деп билебиз да. А кээде мындай эле жекече адамдар берип калса, биз билебиз, мүмкүн туура эмес, ишенбейбиз да көп. Шек сынап каласыздар, э? Ооба. Ошон үчүн эми мен ойлойм, ар бир убакытта өзүнүн орду менен кете берет болуш керек бул тармак деле. Жыйынтыктайсызбы же ошо менен бүтүрө эле? Эми ушу биз соц тармак боюнча абдан жакшы маалымат менен бөлүштүк бүгүн. Эми ушу соц тармак боюнча ар бир адамдын өзүнүн аң сезимине жараша маалыматты тандайт. Эмнеге биз ушу чакырат элек, ар бир жаранга керектүү, жашоосунда колдоно турган, ошондой жашоосунда действительно колдоно турган бир ушундай маалыматтарды укса, ошону менен биз жыйынтыктап коебуз. Рахмат. Анан ушул негизги коргонуу соц тармактардагы чыккан маалыматтардын бирден бир куралы бул сынчыл ой жүгүртүү. Мына Гулира айым өзү сапаттуу контент жаратуучу катары жана ошондой эле өзү билимдүү адам катары маалымат келгенде суроо береткенде бул шектүү, бул ким чыгарып атат деп анан булактарын текшергенге аракет кылат экенде, бул сынчыл ой жүгүртүү дейт да. Бул ушул чоң курал. Анткени эгерде сен маалымат алып атканда суроо бербесең, анан ошол маалыматтын баарын эле деген ушинтип кабыл ала берсең, бир жеринен деген ал маалымат сиңбейт, кете берет. Экинчи жеринен мээң деген бат эле чарчап калат да. Мээң чарчаганда бул деген аябай жаман таасир этет. Өзгөчө мындай карып баратканда. Карып баратканда мээ деген чарчаса, бул деген жанагы деменция деген ооруга алып келет. Андан тышкары мындай чоң бир жаман ооруларга алып келет да. Ошондуктан маалыматты да аябай текшерип, жана керек жок маалыматка көңүл бурбаш керек. Анткени миллиондогон, миллиарддаган маалыматтар бар, элестеткиле ошонун баарын кабыл ала берсең, анда ошо эмне болуп кетет, башың эмне болот, анан жашооңо да кандай таасир этет, ошого да чоң бир эме кылыш керек да, мындай чоң бир маани бериш керек. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Биз менен Медина Асенбек кызы психолог болду, Айымжан Иманалиева жергиликтүү кеңештин депутаты, Москва районунан жана Гулира Кенжекараева Нарын облусундагы дестинациянын өкүлү болду. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушун менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли сказать, что Мы работаем в прямом эфире.